каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынында жанды чыркаткан чындык биз менен. Мына чегарадагы чыгып аткан чырдын бүтүндөй баары калктын, элдин жоктугунан чыгып атат. Анан бул кезектеги айтып аткан сөзүм. Мен билем жыйынтык чыгарбайсыңар, бирок айтууга милдеттүү. Билем, мындан жыйынтык чыгарбайсыңар. Андан оңолуп кетпейсиңер, аны да билем. Бирок айтышка милдеттүү. Эртең Кудай сактасын, ошондо каттуураак айтсаңыз болмок эле деп кайра мени такайсыңар, аны да билип турам. Мен сиздерден суранычым ушул. Аман болгула. Аман болгула. Эгерде мен кийин келип жолукпай калган болсо, капа болбойм. Эгерде мен кийин барып ушул маселелерди көтөрө албай койгон болсо, ага да капа болбойм. Себеби күйгөн менчилик болот, айткан менчилик болот, деген менчилик болот. Эгер жыйынтык чыкпай турган болсо, калып эле бири-бирибизди алдап, бири-бирибизге жакшы сөз айткан киши болуп отура берүүдөн пайда жок. Согуш бүттү. 45-жыл. Аябагандай талкаланууга учурады Советтер Союзу. Ошол мезгилде Исхак Разаков жетекчи болуп келди. 16 жыл жетекчилик кылды. 5 жыл өкмөттү башкарды, 11 жыл республиканы башкарды. Не деген өсүш болду? Дүңгүрөп өсүштөрдү, кандай гана дүңгүрөгөн өсүштөр болду. Туура. ГЭСтер курулду, темир жолдор курулду, заводдор курулду, академия, илимдер академиясы, жогорку окуу жайлар курулду. Бир киши. Андан кийин дээрлик чейрек кылым Турдак Мусабалиевич башкарды. Кыргызстан апогейине жетти го өсүш боюнча. Биз азыр ошол эле ошонун кору менен жашап келатабыз, ошону жеп түгөтө албай атабыз. Мына ошол Мусабалиев чейрек кылым жетекчилик кылган мезгилде Кыргыз Республикасы 15 мамлекеттин ичинен 5-орунга чыкты. Көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча. Биз агрардык, индустриалдык өлкө деген макамга ээ болдук. Андан кийин 6 жыл Абсамат Масалиевич башкарды. Эми караңыз, Турдак Мусабалиевде бир токоч саткан күркө калдыбы? Аркасында жок. Абсамат Масалиевичте бир өтүк оңдой турган күркөсү барбы? Жок. Эмнеге? Себеби бүтүндөй өмүрүнү мамлекетке арнаган инсандар. Бүтүндөй өмүрүн. Эмнеге биздин кыргыздын арасынан ошондой азаматтар чыгат? Эмнеге бүгүнкү күндө чыкпайт деп ойлойсуңар? Чыгат. Бар деп. Бар. Бирок жанакы экөөбүз айткандай, акыл менен дагы бир жолу акыл менен. Алла Таала адамдын бардык мүчөлөрүн жаратып атканда эң акырында акылды чакырып алып айтат, акыл. Мен сен үчүн сен аркылуу берем, сен аркылуу алам. Бул эмне деген сөз? Рахат, байлык, бийликти берсем сен үчүн, сен аркылуу берем. Азап, тозокту берсем дагы сен аркылуу. Демек, өзүңдөн көз караны дейт. Кайсы жолду тандап аласың? Эгерде адам монол дүйнө, жалган дүйнө да. Ошентип айтылат. Жалган дүйнө. Мына кийип отурган кийимдериң деле, жашап аткан үйүң деле, тээп жүргөн машинаң деле баары калат да. Биз канча кишини акыретке узатып барып атпайбызбы? Карасак, жалаңач бойдон кетип баратпайбы? Ушуну адам түшүнүш керек да. Баягы байлык деп эле шайтандын аркасынан чуркай бербей, бир соопчулуктун аркасынан чуркайыш керек да. Эгерде аркы дүйнөгө барганда мен сөзсүз жооп берем деген коркунуч жүрөгүндө уялаган азаматты тандасак биз, ал дагы жанына ошондойлорду жыйнайт. Мына айтып атабыз, канча кыргыздын жетекчилери кетти. Сталин деле айталы. Кеткенден кийин бир тешилип калган өтүгү менен гана бир баягы аскер китили калган, башка эч нерсе калган эмеспи? Ошондо дагы жанакы энесине жиберип турган акчалардын баарынын квитанциясы тигилип турат деп атпайбы? Энесине жиберип турган бир каты жүрүптүр. Апа, кечирип кой, өзүбүздө кыйынчылыктар болуп, мен бул сапар 5 рубльга азыраак жиберип атам, апа, мүмкүнчүлүк болсо кечирип кой деген каты да туруп атпайбы?
Бул ошол Сталин болуп турган убагында. Сталин дүйнөнүн тең жарымын башкарып турган мамлекеттин жетекчиси бул Сталин. Эми бүтүндөй мусулмандар ааламын башкарып турган Умар ибн Хаттаб деген болгон. Умар разияллаху анху. Ошол падыша болуп дүйнөнү башкарып, дүйнөдөгү эң бай мамлекеттин падышасы болуп турганда, элге чыкканда чапанында 13 жеринде жамак бар эле деп айтып коём. Не деш керек? А бүгүнкүлөр эмне деп атат? Салдым хан сарай. Көзү күйгөндөр, ичи күйгөндөр туз жаласын, дагы экинчисин салып атам деп. Эй, айланайын. Токто, айланайын, токто. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, биздин канал менен бирге болуңуздар.